Видеого сөз түрдө лайк басып, жана кыскача маалыматты билиңиздер. Казакстандагы телеканалдардын биринде башламандыкка катышкандардын бири Кыргыз өлкөсүнөн учуп баргандыгын айткан видео көрсөтүлдү. Видеодо Жаран 2-январда Кыргыз өлкөсүнөн учуп келгендигин айткан. 1-январ күнү мага белгисиз адам байланышка чыгып, митингге катышуу сунушун айтып, ал үчүн $200 берерин айтты. Мен Кыргыз өлкөсүндө жумушсуз болгондуктан макул болдум. Алар мага билет сатып беришти. 2-январда Алматыга учуп келдим. Мени Батирге алып келишти. Ал жерде Өзбекстандын, Тажикстандын дагы жарандары бар болчу. Бирок алар эмне жөнүндө айтып жатышканын түшүнгөн жокмун. Митинг башталганда коркуп Батирге келдим. Кийинки күнү үйгө кайтууну чечтим. Жана Самыс айылында Ред Жамбыл районундагы айыл укук коргоо кызматкерлерине кармалдым деген видеого Жаран. Ошондой эле ал келген Батирде оңго чукул адам болгондуктан кошумчалаган. Эске сала кетсек, Казакстанда нааразычылык акциялары бир нече күн мурун башталган. Жергиликтүү тургундар унаага куюлуучу газдын баасын арзандатууну талап кылып, өз шаарларынын көчөлөрүнө чыгышкан. Мындан улам коңшу өлкөдө өзгөчө абал режими киргизилип, өлкөнүн өкмөтү отставкага кеткен. Подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгурочону да басканды унутпаңыздар. Жана лайк басып колдоо иретинде каналыбызга таратып кетиңиздер.